башталды. Салам достор, бізде жаңы долбоор кыштакта бир күн. Біз баштадық. Бүгін біз Араван районунда караштуу ачы чарбак айылдардын жашоосу менен сиздерди тааныштырабыз. Мен буга чейин ушул айылдын Айжамал аттуу сулуу бийкечи менен таанышкам. Бүгүн Айжамал бизге жардам берет. Азыр мен Айжамалдын айылына келдим. Айжамалга чалайын. Алло, Айжамал, кандай, жакшыбы? Жакшы. Мен Кайырма деген айылдаманын астында турам. Кайсыл жак менен кирем? Алло. Мен Кайырма деген айылдаманын астында турам. Кайсыл жак менен кирем? Кайырма деген автомобилден оң жол турабы? Ооба. Айылга кирген. Ошол жерден тууру кирип келе берем. Тууру кирип келе берем. Ооба. Макул. Азыр барам. На достор, тууру кирип келе берет экенбиз. Анда эмесе тууруга кеттик. О, 42-нчи үй. Biz izdegen үй ушул. Негизи биз араң туруп келдик, бирок бул жакта элдер качан эле турган болсо керек. Ачы экен го? Айылда үйлөрдү бекитишпейт да. Анча коебуз. Коз коро экен. Айжамал. Менимче Айжамал ушул. Келдик, Айжамал, саламатсызбы? Сиз менен сүйлөшкөн сыймык мен. Кандай иштериңиз жакшыбы? Кечирим сурайбыз, бир аз кеч калып калдык. Баштайбыз? Ооба, биринчи ишти маслаштан баштайлы. Бизде уже саат 8 болуп калды. Бизде айылдагылар эртеле сайт, сизди күтүп, ошо биринчи ишти ушудан баштайм. Анда саламатсызбы эже? Жакшысызбы? Кандай жасоо иштериңиз жакшыбы? Биз Мен айтып аткан меймандар. Меймандар келди. Ооба. Башта үйгө чай пай ичип алсын, намыштабың алсын. Мал сайлуу биринчи. Уйларды күтүрүп, уйларды сагып койду биринчи. Кайсыл жактан? Кай жактан? Сиз челектериңизди алып алыңыз. Айжамал, анда бирин сен айтып койдум. Мен эми сизди сиз деп эле, сен эле кайрылып берейин, э? Ооба, бизде өзү көпчүлүктө ушундай. О? Мына жак бак болот, бул жакта анжирлер бар. Анжир? Ооба, анжир. Көргөнсүзбү? Жок, өмүрүмдө көргөн эмесмин. Биринчи жолу жанынан көрүп атышым. Биринчиси пышат июлдун башында. Көрүс. Сентябрга чейин пышат да, биринчи, экинчи болот. Азыр биринчиси болот. Демек биз эки жолу келип анжир жеп кетет экенбиз. Бул жак кохон билесиз. Кохон билесиз. Сонун болуп бышып калыптыр азыр, э? Ооба, азыр бышып калган. Колуңар болсо чаканы мен кармап алайын. Бизде муну челек дейт. Чака эмес, челек. Анда челекти мен кармап алайын. Челек, чака, суюктук куюла турган идиш, көбүнчө суу куюлат. Мурда жыгачтан жасалган. Азыркы учурда металлдан, пластикалык материалдардан жасалып, турмуш тиричиликке пайдаланылат. Бул жакта дагы анарлар өзгөчө. Даяр болуп. Ошондо октябрда пышат уже. Октябрь айында бышып жетилет. Келесі? Ооба. Азыр уйсайбыз.
Карашым алдым. Бизди күткөн уй. Саап баштайбыз. Ого. Биринчи мен саап коеюн ба? Жок, сен колуң ооруса өзүм эле аракет кылайын. Күнөөм үчүн. Сол жагын өтөбүз. Торпоң салайын? Акырын. Oğlum kaç lira aldı? İsterse kılbayın. Жоош элекен жөн эле сайын дейм. Отурабыз. Жеңими түрүп алайын. Азыр сүт чачырап кетпестик үчүн. Жоош эле да? Ооба, жош. Эч нерсе кылбайт. Буга чейин эркек балдар сагады беле же биринчиси менби? Жок, жок. Эркектер сабаган болсо керек билбейм. Анда бул чындап коркунучтуу. Тушайбызбы же тушап эле сая беремби? Малды тушоо. Уйду саап жатканда коопсуздук үчүн бутун жип менен байлоо. Тушап эле сая бер. Ох, Эч нерсе кылбайт. эч нерсе кылбайт. Сол. Жок, мен сол жок эле сая берейинчи. Сымла. Отуруштур. Азыр саап көрөбүз. Артындагы көрсөң? Чыкпай. Кийимге чачырап кетет. Ала. Буну сүт менен. Окшош атат. Бул эмне кылабыз сүттү саагандан кийин? Сүттү саап тартабыз. Тартабыз. Тартып. Өзүң ичкенге айран. Айран. Мен туура саап атам ба? Оо, шашатат. Шен. Sizin birinci saçınız mı? Ооба, алгачкы уйсап көрүп атам. Досторго, жигиттерге кайрылып атам. Мындан кийин жолугушууга кеч калып барбагыла. Ментип жазасын алып атабыз. Ушул челек толдурушуңуз керек. Ушул челек толобу өзү? Толбой керек. Анда жашуу экен. Мен саап бүттүм, окшойт сүт чыкпай калды. Ох. Негизинен уйду биринчи саганда сүт чыкпайт, анан торпогун салып, ушинткенде ийдирет дагы уй торпог үчүн сүтүн чыгарып берет. Анан торпогун тартып коюп, кайра сайбыз. Кыргыз аялдарына рахмат десе болот экен. 5 минутта колум карышып, күчү калбай калды. О, бүттүк. Менче болот айжамал. Аябай сонун, чыты мурдуңду жарат. Азыр ушуну эмне кылабыз муну? Буну азыр сүзөбүз. Сүзөбүз. Анан тартабыз, буну ысытып, тартып, Каймак жейбиз. каймак жейбиз. Эң жагымдуу жери ушул. Сүзөбүз, анан тартабыз. Кайрадан анжир. Бул жакта, Эже уюңузду саап келди. Ben çok sayıldım. Сиз эле саапмы? Жақсы sağ olsunlar. Эже саганда эле саапмын. Азыр сүзүп көрөбүзбү? Ооба. Кайсы деле болот? Жерге эле кой. Демек, мунун аты Сүзгүч. сүзгүч. Демек, сүттү сүзө турган нерсенин аты сүзгүч. Кое берейин? Коём. Сүзгүч акыр чикирлерди өзүндө алып калуучу атайын тор тосмо. Бул сүттөгү акыр чикирлерди өзүнө алып калат дагы. Ылдыйында таза сүт калат. Куйган сайын сүттүн жети келип атат, жаңы сүттүн. Эми? Сүттү алабыз дагы, ысытабыз. Nasıl der? Анда азыр биз
Çay içeriz. Мен шашпай өзім тартып аламын. Birinci koldu juyuz. Ооба. Ayıldın uşul jeri жақшыда. Kolumuzu juyamazdı. Koldu bu жаққа juyuz. Kol ay may. Demek самыл менен жууш керек. Бұл нерсенин аты сиздерде кандай? Bize Атын таппай атат. Жоқ, абдесте дейді, анан көп жерде башкача делет. Абдесте кумган, чөгүм, чөгүн, көрө, колго суу куюуда колдонула турган идиш. Көп жаша десеңиз. Сиздер көп жаша дейт кыргыздар. Ар дайым бата менен окуп келишет. Азыр ошондо чай ичебиз. Сөрүгө? Ооба, сөрүгө. Демек, мунун аталышы бул жакта сөрү. Башка аймактарда тапчан, башкача аталыштар менен аталып жүрөт. Араванда сөрү. Сөрү, тапчан, атайын эс алуучу, тамактануучу салкын жай. Көбүнчө көлөккө түшүп турган жайга коюлат. Анда сөрүгө чыгайлы. Негизинен бул нерсе өлкөнүн түштүк аймагында аябай өнүккөн. Жайындасы ушинтип сөрүдө салкында чай ичишет. Айыл кандай керемет. Эркек киши эркек киши нан сындырат. Аял киши чай коет экен. Чыныгы тамырдын наны. Айыл таңы ушинтип башталат. Рахмат. Сары майдан биринчи жейм. Саган майыңыздын сары май. Демек, май өзүңүздөрдөн. Эң сонун. Жаңы май өзгөчө экен, э? Ооба. Сакталып калгандан кийин дагы башкача болот. Сонун. Өзгөчө чай тез эле түгөнө берет экен. Өзүң чай ичпейсиңби? Мен эртең эле чай ичкем, бизде саат 7-лерде чай ичилет. Эшикке чыпырып, малдарды саап, эртең мененки жеңил тамак нанышта келет. Нанышта? Ооба. Нанышта эртең мененки жеңил тамак. Бизде жеңил тамакты. Эртең мененки жеңил тамак нанышта. Майлыкты берсең анда. Майлык, кол арчы. Тамактанып жатканда кол менен оозду тазалоочу кебес. Азыркы учурда кагаз кол арчы кенен тараган. Майлык демек жалпысы эле сөз экенин баардыгы түшүнөт. Апаны чакыранда бата кылып биз айыл көркөлөйлү. Келгенде Не болду? Наныштан бүттүбү? Наныштан кылып бүттүк. Азыр Айжамалга уруксат берсеңиз, биз айылды көрсөтүп келсин. Талага алып чыгам энди. Талага барабыз деп атат. Талада иштерибиз бар. Жалпы бүттүген жегенабыз бар. Жегена талага барганда дагы сурайм. Ооба. Мында батаңыз берсеңиз биз чыгайлы. Майли. Омен ишиңер илгери болсун. Сак-саламат болгула. Дайым ушундай жолуңар ачык болсун. Барган жериңер ушундай наныштарды кылып, жакшы күйөө бол, барган жакшы келин ал, кыз ал. Ишиңе ийгилик болду. Рахмат сиздерге да. Айылга Наныштарыңызга рахмат. Анда биз талаага кеттик. Мен суу алып алайын. Болду суу? Мен көтөрүп алайын. Биз билгендей Араван ысык. Бул жерде күн ысык болгонуна байланыштуу суу дагы бир аз тартыш, мынтип чогултуп коюшат экен. Мына жакта өзүбүз жегенге үйгөн нерселер бар. Нелер бар бул жакта? Бул жакта помидор, коон, карамдар бар. Коон? Ооба. Коон. Коон, Коон. И анан карам. Капуста. Талаага кеттик. Күн аябай ысып баштады. Кандай болот экен эми? Күн сайын ушундай ысыкта талаага барабыз.
Assalamu alaikum. Qandaysызбы? İşleriniz yaxshimi? Teşekkür Paxtаңызды жагана qilib keleylim. Güzel yaxşı da. Qarab. Sizler de geç kelip ушинтип иш кылып жүрө бересиңер же мындай эс аласыңарбы? Жаштар каяка барып эс алат негизи? Негизи жаштар көбүнчө талаада. Талаада эс албайт. Эс албайт. Бассейн же бир нерсе барбы азыр ысыкта? Бассейндер бар. Бассейндер бар. Ошолда барып эс алып келсек, кыздар эмес. Кыздар эмес. Кыздарга уруксат жок такыр. Жок. Каравандын кыздар өтө эмгекчил, эрте менен эрте турушат. Кечке иштешет, эс алууга эч жака барбайт. Аравандан кыз алыш керек. Бул биздин пахта, азыр бул жагы эмес, бул жагын жагана алабыз. Жагана? Ооба. Жагана катар жайгашып калган өсүмдүктүн бирөөсүн алып салуу, суюлтуу деп дагы айтылат. Өсүмдүктөр кенен өсүп жетилүүсү үчүн бирөөсүн калтырып, калганын үзүп коюшат. Ошондо Суюлтабыз. демек пахталарды отойбуз да турабы? Ооба. Жок, жаганага суюлтабыз. Бул пахта көп өсөт да, анан өсүш үчүн бир экөө-үчөөдөн калдырып кетебиз. Демек экөө кысылып калбас үчүн суюлтабыз түбүн. Ооба. Анда баштадык. Сууну көлөккө коюп коебуз. Ушул жерден баштайбызбы? Ооба, ушул агаттан баштайбыз. Агат? Агат жөөк, эгинге суу кетүүсү үчүн атайын шайман менен даярдалуучу арык. Ушунда агат деген Бизде кайсы ошо агат? ушул агат. Ушул агатка сиз чөз. Азыр бул пахталар экинчи чабылышы. Пахта канча жолу чабылат негизи? Пахта 5 жолу чабылат. 5 жолу. Экинчи чабылып, бул жахан трактор түшүп, суу айдалып, ошол чабылганга жараша эле сугарылат. 5 жолу чабылса 5 жолу сугарылат. Сууну көп талап кылат экен. Азыр күн ысып кетсе керек тез эле. Күн тез араванда күн ысып. Ошол үчүн эрте турасыңар. Эрте туруп, эрте жумуштарды бүтүрөбүз. Анан түштө? Кадимкидей эле эс алабыз. Муну отуруп алып отуруш жаман кыйын экен. Ошондуктан минтип туруп алып эңкейип отурса, ошондо алдыга жылуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экен. Айжамал менен ошол чурашып кетти. Азыр жетем. Бул жак кадимкидей кыз кумай болду. Мен бир аз кашаңыраак ат миндим. Айжамал күлүк ат менен чапкандай эле кетти. Өчөшкөнсүп мага пахталарда көп жерлер туура келип атат. Пахта бир аз назигирээк нерсе экен. Түбү оңой эле жуулунат, бирок таладагы кээ бир ото чөптөрү катуу жуулганга кыйын. Айжамалга жетип келдим. Демек минтип отогондун пайдасы бар экен. Куттар уюп калат. Менде кадимки пахталардын көпчүлүгү чыкпай калыптыр. Ура. Мен жеңдим. Эс алсак болот. Биз эми пахта таласына иштесек сен кечке иштете бер дейсиң. Андан көрө пахта процессин көрдүк. Айылдын эли эмне иш кылат, кыздар эмне жумуш кылат. Азыр чыгып айылдын өзү менен таанышайлы. Жакшы Айжамал, эми мага айылдын тарыхын айтып бере турган бирөөгө жолуктурсаң? Ооба, мына жерде менин чоңотом жашайт. Ошого кирейли. Мынабы, э? Ооба, бул айылда өзү өзбек кыргыз улуттар жашашат. Анан мисалга менин чоңотом, энем өзбек, чоңотом кыргыз да. Ассаламу алейкум. Кандай саламатсың, жаман? Кызым жакшы жүрөсүң? Жакшы, өзүңүз. Хош келдик. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ысыкта кыйналбай. Жакшы. Отуртууга мен силерге чай коеюн. Айтсаңыз ушул чарбак, ачы айылдары эмне себептен ушундай аталышка ээ болуп калган? Рахмат балдарым. Ат арытып келиптирсиңер. Билгенимче айтып берейин. Айылыбыздын аты Ачы. Мынау көл деген жерибиз бар, bir 40 гектар чекелет. Ошо кадимкидей көл экен. Суу баскан, айылынасын камыш баскан.
Her türlü kanatlılar şu yerde oluşup, şu yerde balığa açışıp, kövüşken. Bundan çıkarı oşa kaman da bolğan eken. Oşa kamış basıp açma bolğanlıktan aylığımızın atını aç koyup koygan eken. Açma degende Suunu şunu açıp durgan jeri de. tirikçiligi emne menen? Tirikçiligi qara. Dıyqançılık qılat, çarvaçılık qilishadi, mal bağat, qo'y bağat, dıyqançılık qılat. Men muğalim bolup 40 yıldan aşık emgeklenip pensiya çıqqanmın. Qırgız adabiyat muğalim elem. Endi balдар menen har türlü qırdaalda üyretip oturup ırlar tüzüşüp doğru geldiler. Misalına Açı degen ırımdan bir bilet aytып bersem. Açı degen ayıl var aravanda. Özü çakan sırtnan karaganda. Çil ustundun gün göğünün orun algan. Maqtap ırndap beremin suraganga. Buna surap turasыңар, men Açı jönünde aytып turamın. Kızıkkan suroom, eger özüm üylөнө элекмин, бул айылдан кыз алып калсам, салт санаада мындай кандайдыр өзгөчөлүктөр барбы? Albatta var. Aylığımız şahırga жақын bolğandıktan Özbek ulutları menen aralaşıp ketkenmiz. Mına men dagın Özbek kızına üylönüp, buna 81 yaşga çıkıp baybiçe boldu kızım. Önümem tempirim şu yaşga jettik mına. Eger de sen şu yerden kız jaktırıp ala turgan bolsaң, salt sanabız ayabay jönököy. Ayabay jönököy. Kelseң men alып барам да кызың. Рахмат аба чайыңызга. Анда биз чыгайлы. Жолубузду улайлы. Anda azıqlı arabak deydi. Bizim saatimiz boyunca mana şu dıyqançılıktan koyulgan nesillerden bardığın salıp ala ketkile baldarga. Мен жана Айжамал сен суу алган жерден ушундай нерсени көрдүм эле. Суу сактоочу нерсе. Мен башка жактардан көргөн эмесмин. Бул силерде башка аталышы барбы? Ооба, бизде havuz дейлет көбүнчө. Havuz? Ооба. Havuz же авиз. Сууну көпкө чейин сактоочу атайын салкын жай. Ошондо havuz деген? Биздин айылда суу аз чыгат, анан ушуга сактап коебуз да. Кудук. Кудук демек. Ооба. Кудук суу сактоочу жай силерде havuz деп аталат. Ох, күн аябай ысып кеттир. Силерде ушинтип күн ысыкта деле жумуш кылып ушинтип жүрө бересиңерби? Жок, жок. Биз күн ысыкта эс алабыз. Эс алабыз? 2-3 саат уктап. 3 саат уктап, анан Күн кайтканда кайра жумуш башталат. Ушунда азыр эмне кылабыз? Азыр дем алабыз. Демек эс алууга кеттик. Бир көлөкө жай табабыз. Анан 3-4 саат уктап эс алып алып, салкын түшкөндө сиздер менен кайрадан көрүшөбүз. Несі болса дағы салқын. Қандай жақсы салқын. Аз бұл жерде салғанайын айылдың көшелерін аралайыз дағы. Жаштар не жұмыс қылышады мектептен оқу жылы аяқтағанда? Аяқтағанда шол тағы жұмышы бізде көбінше. Тағы Biz жолдон көрүп калдык, жаш балдар жашыл. Ооба, көл, анан гавар деген аталышы бар. Көбүнчө көл деп аталат. Ошону теришет. Азыр биз дагы терип, макул терсек болот. Терген эмне кылабыз? Сатылат, терип сатышат да анчы. Биз байып кетсек болот экен да. Анда көл тергени даярданабы.
Ошондо азыр көл теребиз. Мага чынлык кызык болуп атат. Элдин баары таалап жүрөт, ошолор да көл терип жүрөт го дейм. Бар күнү эрмек үчүн тешкенде иш жок. Дагы бир жолу иш жок, эрмек кылышат. Эрмек кылыш. Уктаса болбойбу иш жок болсо? Бизде шамда уктап болбойт, уже шам убактында эле болуп калды. Кеч калсаң, бар жактан кеч каласың. Кеч калсаң баары неме каласың. Бул жерлерди бөлүп алышканбы? Мен бул жактан терем, мен бул жактан терем. Бөлмө жок. Азыр көл деген ошондо даракка окшош болобу же? Даракка эмес, өзүнүн бир түбү болот. Түбү болот. Жерден чыккан жыл сайын чыгат. Ооба, жыл сайын чыгат. Өтө кызык болуп атат. Кандай нерсе теришибиз? Акен? Ох, жеттик, Ушул? Кавар. Кавар? Гавар көл жапайы өсүмдүк, жер жүзүндө 300гө жакын түрү кездешет. Уругунан май алынып, массаж жасоодо колдонулат. Ооба. Эки аталышы бар да, көл, кавар деп. Көл, кавар. Экөөнү тең атай беребиз. Ооба, экөөнү тең атай беребиз. Мен эстедим, биз жолдо келе жатып кээ бир үйлөрдүн коросунан көрүп калдык. Кавар алабыз 35 сомдон деп. Ошондо мунун килограммы 35. Килограммы 35. Килограммы өсөт 50 болуп. Муну Тикени көп. Абайлаш керек экен. О, жашыл. Жашыл чоң-чоңдарын Ошол теребиз. Бул гүлү да бар экен го, гүлү. Гүлүн да теребизби? Гүлүн тербейбиз, гүлү мындай ачылып уже гүлдөп баштаганда, гүлү көп гүлдөсө биз кичине кезде тирет элек да. О, мына жакта гүлдөптүр деп ошол жака чуркап барат элек. Ошол жерде көп болот да. Эртең менен бери байкап жүрөм, силердин айылыңарда кыздар кең көйнөк, кең шым кийишет экен. Баарында эле ошондой? Баарында эле ошондой. Көбүнчө биздин айылда ушул кийим көп кийишет. Кыздар узун кийим кийишет. Кийим кийишет, ооба. Көйнөгү дагы узун, Шымы деле узун. шымы деле узун. Ошондо силер көчөгө чыкпай эле үйдүн тиричилигин кылып жүрө бересиңер. Жок, андай бизде андай кысуу болбойт. Мисалы үчүн мен өзүм окуу жайды бүттүм. Быйыл азыр иштеп атам поликлиниканын бухгалтериясында. Кысуу жок андай. Өзүң бул жерде ата-энени сыйлоо, кыздын тарбиясы күчтүү. Ошол. Демек, эркин эле болгону ошол. Үй ичинде гана салтты жакшы сактайбыз. Жакшы. Кыздар менен таанышууда көчөдө жетелешип баскан кыз жигиттер болобу? Болот, ооба, бирок анча деле эмес. Биздин айылда андай жок болсо керек. Антип басышпайт. Андай басышпайт да. Кыздар турмушка чыгып атканда ата-энелер эле сүйлөшүп коюшабы же? Жок, андай эмес. Биз өзүбүз каалообуз боюнча эле, мисалы үчүн өзүмдүн эжелерим сүйлөшүп эле жигиттерине тиген. Демек, эркин эле, бирок көчөдө жүргөнгө болбойт. Болбойт. Демек, үй бүлөлүк тарбия институту мыкты өнүгүптүр. Сөйкө салып кетеби алдын ала? Алдын ала сөйкө салып кетип Демекенде кандай салтыбыз. Сөйкө салынгандан кийин бирок сыртка чыкмай жок болсо керек. Сыртка чыкмай. Аны билбейм. Азыр сен кенен жүрөсүң, демек сөйкөң жок экен, ошого кенен жүрөсүң. Кеңир эле, эле жүрөм, айылда алай эч нерсе дебейт, ата-энем уруксат берген. Демек, баары эркин эле болгону кең кийим кийиш керек. Көчөгө чыкканда кадимкидей эле жүрө бересиңер. Кадимкидей эле жүрө беребиз. Сабакка барганда. Сабакка барганда. Жакшы. Бул качан толгондо 1 килограмм болобу? Толтура албадык. Аз гана. Чында териш өтө кыйын экен. Арасында тикенектер бар. Майда кумурскалар жүрөт. 1 килограмм териш үчүн өтө көп эле убакыт кетет экен. Биз 1 килограмм терип сата албадык, бирок эң башкысы ушул көл терүү процессине катыштык. Азыр мен башында сөз бергендей Айжамалды үйүнө жеткирип коеюн. Сиздер менен кийинки айылдан көрүшөбүз. Кеттикпи? Ага, биздин ачайлы ушул жерден кеңири. Демек, ушул жерден алаканга салынгандай айылдын баардыгы көрүнүп турат экен. Канча түтүн бар?
Болжол менен. Болжол менен көп болсо керек. Көп болсо керек. Бир 300дөй үй барбы? Керек. 300дөн ашат. Бардыгы таанысың. Бирок бир эле көчө жок. Бул жактан кеткен көчө бар экен. Эй, кичинекей, эй! Бас. Карма. Опа! Oldu. Oh. Ay ay. Тамак пышкалгандыр эми чечебиз. Çok. Seni. Tırır. Ay işinem kayakta eken. Тамактын боюнда тамакты таттым. Жаққа шақырасың ба? Апа. Апа. Келиң апа. Көл тердік, бирок 1 килограмда тер алып койдук. Тер жаман кыйын экен. Айжамалда терди эле кичинесине көп эле. Терет эле бул. Жакшы тере эле? Эң жакшы терет. Териш кыйын экен, колдорум тикен сайып. 10 килограмм терген. Oo, demek 350 сомдук. Рекорд койсоңор. 50 сомдон эле. 500 сом терет. Oo, көп терет экен эле. Ошол анда биз 8-ci класстары терет эле бул. бүгүн айылды көрүп чыктык. Айжамал бизге сонун кылып тааныштырып берди. Мыкты кыз тарбиялапсыз. Сизге Айжамал сага чоң рахмат. Биз ушул менен сапарыбызды жыйынтыктадык. Урматтуу достор, биз бүгүн Аравандын Ачы айылын сиздерге чагылдырып көрсөтүп бердик. Биздин сапарыбыз уну менен токтоп калбайт. Кийинки айылдан көрүшкөнчө.